23-сентябрь Кыргыз Республикасынын улуттук тил күнү. Тилибиз биринчи белгибиз. Азыркы күндөрдө эне тилибиз кыргыз тилин өнүктүрүү, көрүнөк жарнактарды так, сабаттуу кыргызчалаштыруу иш-кагаздарын өз тилибизде жүргүзүү жөнүндө массалык маалымат каражаттарында көп айтылып, жазылып жатат. Мамлекеттик тил мамлекетте иш-кагаздарын жана сот иштерин алып барууда жалпы билим берүүчү орто мектептерде, атайын орто жана жогорку окуу жайларында окутууну жүргүзүүдө. Бир өлкөдө милдеттүү колдонулуучу тил. Кыргыз СССРинин Жогорку Совети тарабынан 1989-жылы 23-сентябрында Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан соң кыргыз тилинде мамлекеттик тил макамы берилген. Бул мыйзам 2004-жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынын тарабынан жаңыланып, андан кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Ар бир улуттун эң башкысы бул тили болот. Алардын эң башкысы бүгүн тилин жоготкон эл эртең элдүүлүгүн жоготот дегендей, элдүүлүгүн жоготкон элде эч качан мамлекеттүүлүк деген түшүнүк болбойт. Башка элдерге сиңип жок болуп кетет. Карт тарыхта жүздөгөн элдердин башка элге сиңип жок болуп кеткени баарыбызга маалым. Ошонун баары алгач тилин жоготкон, андан соң дилин жоготкон. Анан барып элдүүлүгүн жоготкон. Демек тилибизди көздүн карегиндей сактап, уланбайтып, өнүктүрүп, өстүрүп туруу ар бир кыргыз ата уулдугунун ыйык милдети. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот тил, уулуң да кызың да жоголот бил.